Саламатсыздарбы урматтуу достор, мен атым Мадалиев Асылбек. Мен Баткен шайлоо округунан бир мандаттуу жогорку кеңешке кандидатмын. Мен шайлоого катышып өтө көп нерсени үйрөндүм, талапкер болуп. Кыргызстанда эмне үчүн өнүкпөй атат, эмне үчүн бизге кыйынчылыктар келет, кыскасы көп нерсени үйрөндүм. Ар кимибиздин ушул кризиске капталгандыгыбыздын салымыбыз бар да. Анан урматтуу достор, кандидат тандап кайсы депутат, бардык депутаттар мен жакшы, мен айды алып берем, мен жол салып берем, мен мектебиңерди бүтүрүп берем деп убадаларды берип жатышат. Бирок сиз адашпаңыз. Бюджетте каражатыбыз дефицит болуп, акчабыз жок турганда өнүгүштүн өөсү дагы болбойт. Калп эле айтышат, жөн эле айтышат. Бул жасалмачылык. Жасалмалуулукту жыйыштырышыбыз керек. Урматтуу достор, бюджетибизде каражат жок болсо кайдагы мектеп бүтөт, кайдагы жолдор салынат. Анан кандидаттарга таң калам да. Мен өзүм дагы жогорку кеңешке кандидатмын, бир мандаттуу Баткен шайлоо округунан, Мадалиев Асылбек. Бирок мен коркпой мектебиңерди салып берем, жолуңарды бүтүрүп берем, суу чыгарып берем, канал салып берем деп убада берип аткан талапкерлерге таң калып атам да. Өзү бюджетте каражат жок болсо, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу органы болсо, албетте көзөмөлдөөчү орган дагы болуп эсептелет, өздөрүнүн укугуна жараша да. Бирок каражат жок, тышкы карыз өсүп атат. Анан бюджетте дефицит, каражат жок, экономикалык өсүш такыр жок. Бизнес Кыргызстандан валюта чыгып кетип атат, акча чыгып кетип атат. Жеке ишкерлердин кирешеси азайып атат. Анан кайсы каражат, кайсы өнүгүү жөнүндө сүйлөсөк болот, ошону түшүнбөй атам да. Алар башка өлкөдөн акча келеби же билбейм, Кыргызстанда алар жашабай башка жакта жашайбы, ошону түшүнбөйм да. Кантип коркпой туруп, каражат жок туруп, мектебиңерди бүтүрүп берем, мектебиңерди салып берем, жолуңарды салып берем дегендер бардыгы жалган айтып атат. Андай кыла албайт. Андай эч ким кыла албайт. Себеби каражат жок бюджетте. Менин программамда кандай? Менин программам бул экономикалык өсүшкө басым жасайбыз. Ар бир үй бүлөдөн бирден ишкер чыгыш керек. Ар бир үй бүлө бир продукция чыгарыш керек. Бирөөбүз самын чыгарабыз, бирөөбүз май чыгарабыз, бирөөбүз өрүктү кайра иштетип сатабыз. Өзүбүздүн продукция өзүбүзгө чыгып, камсыздап, анан башка өлкөлөргө сата баштаганыбызда мектебибиз бүтөт, жолубуз бүтөт, канал курулат. Эгер өзүбүздүн картошка өзүбүзгө жетпей жатса, өзүбүздүн помидор өзүбүзгө жетпей жатса, өнүгүштүн өөсү дагы болбойт. Эч калп айтат кандидаттар, алдап атат сиздерди. Ошондуктан программаны караңыздар. Бардыгыбыз ишкерлик кылмайынча, жеке орто бизнести колдомоюнча өнүгүү болбойт. Себеби биз башка өлкөлөрдөн май сатып алсак, башка өлкөлөрдөн союз картошка сатып алсак, анда Кыргызстандан валюта чыгып кетет, акчалар чыгып кетет. Бизде өнүгүш болбойт. Ошондуктан ар бир үй бүлөдөн бирден ишкер деген программам бар. Ошол программа аркылуу биз бизнеске жакшы шарттарды түзөбүз, документацияларды азайтабыз, арзан кредит берүүнү жеңилдетебиз. Ошондо ар бирибиз ишкердик кылып, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошобуз. Билимдүү жаш кандидаттарга добуш бериңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, мен атым Мадалиев Асылбек Алтымышевич, Баткен шайлоо округунан бир мандаттуу кандидатмын. Депутат тандаганда жети өлчөп 8ди чыгыш керек. Себеби менин номерим 8, Мадалиев Асылбек.